урматтуу Ашырбек Майданович. Нарындын бери жагында мөңгүлү тоонун башында Каракужур деген айыл өкмөт бар экен. 2 айылдан турат экен да. Ошол 2 айылда тиги СССРдин кезинде курулган бир 2 финский мектеп бар экен. Андан башка эчтеке курулбаптыр. 50 жылдан бери көңүл деле бурулбаптыр. Ошол 2 айылдын эңсеген 2 гана нерсеси бар экен. Эгемендиктен бери өкмөт чече албаган. Бул таза суу проблемасы, экинчиси мектеп. Ал жерге мен билгенден чынакы сиз өзүңүз да барган экенсиз. Ошол жерге убаданы берип келген экенсиз таза суу боюнча. Турдубек Мамедов да бир нече жолу барыптыр. Алмаз Батырбеков да барыптыр. Өкмөт башчы Темир Сариев да барыптыр, убадасын берип келиптир. Эмнегедир ушул эгемендик алгандан бери канча жолу 2 айлап, 3 айлап ушул жакта жүрүшөт. Ушул таза суу проблемасы 13 миллион сом экен. Ошону ишке ашыра албай 2 мектепти курулуш иштерин баштата албай келишет да. Ушул боюнча өкмөт эмне иш аракеттерди кылып атат? Мен ал жака жакын арада баргым келип турат. Ошол элге кабарын жеткизейин. Өкмөт бул боюнча Каракужурдун элине кандай жардам берет? Алардын таза суу проблемасы кайсы жерге келип такалып калган, каржысы кайсы жерге какалып калган, ошол жөнүндө маалымат берсин. Экинчи бир жагдай Манас району бар, Таластын ары башында. Эгемендик алгандан бери Ашырбек Майданович, ушул бир райондо бир дагы мектеп ишке берилбептир. Бир мектеп бүтпөптүр. Анан курулуш болбогон жерде кантип курулуш болот? Бул жердин эли мээнеткеч, нысаптуу эл, митинг, акция дегенге чыкпайт. Ошол нерсе себеп болду. Эмнегедир ошол жерге эч нерсе курулбаптыр да. Ошол Май айыл деген бар, Богословкада баягы генерал Анарбек Шамкеевдин айылда. Биз өткөндө комитет мүчөлөрү алып көчмө жыйында бардык эле. 70% бүтүп калган мектеп турат экен да. 5 жыл болуптур, 5 жылдан бери каржы бөлүнбөйт, же бүтпөйт. Эми аны кайта ремонт кылып баштайбызбы? 42 миллион сом акчасы калган экен. Жок дегенде ушу бир районго бир мектепти бүтүрүп койбойлу. Ушул боюнча курулуш агенттиги кандай иш чараларды көрүп атат, өкмөттүн кандай пландары бар, ушул жөнүндө маалымат берсеңиз. Дагы үчүнчү маселем, өткөндө биз бир топ депутаттар салык кызматынын башчысынын орун басары, темир жолдун башчысы, министрликтердин башчысы менен Маймак деген айылга барып келдик эле. Мен ушул жерде маселени көтөрдүм эле. Ошол салык кызматы, ошол жанагы Маймак Казакстанга өтүп кеткен. Ошонун салыгын 19 жылдан бери ала албай кетти. Ал эми биз ошол эле кезде Луговойдогу алардын жерден алганбыз, миллиондогон сом акчалар төлөп келебиз. Ошону чечебиз деп убада беришкен. Бүгүнгүгө чейин Маймактан телефон салышып атат, эмне болду деп. Өкмөт ушул боюнча Маймак темир жол станциясынын боюнча эмне иш чара көрүп жатат, ушул боюнча толук маалымат беришин талап кылам. Рахмат.